Кытай менен Кыргыз өлкөсүнүн чек ара бекеттеринде күнүнө 30-35 гана унаа өтүп жатат. Мындай жагдайга эмне себеп болуп жатканы бүгүн 12-июлда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Депутаттар чек арада автоунаалардан аз өтүп жаткандыгынын себебин сурашты. Бүгүнкү күндө ачык айтканда чек ара бекеттеринен 30-35 гана автоунаа өтүп жатат. Бул аз, себеби Кытай менен сүйлөшүүдө алар Кыргыз өлкөсүнүн жарандарынын 70% эмделиши керек, коронавируска каршы деген талап коюп жатышат, деди Мукашев. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Алдын ала маалыматтар боюнча саат 14:40 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун болжол менен 150-чакырымынын суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жолду тазалоо үчүн жерине бир грейдер, бир кран жана балыкчы шаардык. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 3 куткаруучу тартылган. Кошумча маалымат берилет деп жазылат маалыматта. Бүгүн 12-июлда Крим авторитет Чыңгыз Жумагулов абактан чыкканын ЖМКнын басма сөз кызматынан билдиришкен. 24 Кейжи агенттиги жеке булактарына таянуу менен Жумагуловдун абактан одоно мыйзам бузуулар менен чыкканын жазып чыгышты. Маалыматка айтылгандай, Жумагулов Новопокровкадагы номер 3-абакта жазасын өтөгөн. Бүгүн ал таңкы саат 6:30 абактан чыккан. Бул убакта жумуш күнү баштала элек болгондуктан бул одоно мыйзам бузуу. ЖМКнын төрагаларынын биринин орун басары аны эрте бошотконго буйрук берген деген дагы маалыматтар бар. Ал эми төрага өзү бул боюнча кабардар болбогондуктан укканда ызы чуу чыккан. Азыркы убакта ички иликтөө даярдалды деп жазат 24 Кейжи. Бул боюнча ЖМКнын басма сөз кызматына байланыштык. Ал абактан кечээ 11-июлда чыкмак. Ал күн дем алышка туш келип калгандыктан бүгүн чыкты. Ал эми ички иликтөө жана Жумагуловго мунапыс дайындалганы боюнча маалыматтар дайындалып жатат, кийинчерээк берилет деп билдиришти басма сөз кызматынан. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлери кош бойлуу келинди төрөт үйүнө жеткирүүгө жардам көрсөтүштү. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык 12-июл күнү Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кайгылуу кылып жаткан учурда болжол менен саат 13:15 чамасында Махатма Ганди көчөсүнүн белгисиз жаран кайгылуу кызматкерлеринен жардам сурап кайрылган. Анда унаада кош бойлуу келин бар экенин жана толгоосу башталып төрөт үйүнө бара жаткандыгын, бирок жол тыгынынан улам жете албай жатканын айтышкан. Кызматкерлер ошол замат чара колдонуп унааны коштоп, үн берүүчү жана жаркыратуучу каражаттарды колдонуп аялды төрөт үйүнө жеткиришкен. Көп узабай кош бойлуу келиндин туугандары төрөт үйүнөн чыгып, ал аман эсен көз жаргандыгын айтып, кызматкерлерге ыраазычылыгын билдиришкен. Туркияда бир нече адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынын кесепеттери иликтенип жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ван провинциясында мигранттарды мыйзамсыз алып бара жаткан кичи автобустун айдоочусу рулду башкара албай унаа оодарылып өрттөнүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 12 адам каза болуп, 20 адам жаракат алган. Ван провинциясы Иран менен чектешкендиктен Туркия чек арасынан мыйзамсыз өтүп, Европа биримдигине кирүүгө аракет кылган Афганстандык, пакистандык мигранттар үчүн транзиттик пункт болуп калган. Индияда сүрөткө түшүп жаткан 11 адамга чагылган тийип каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык алар жамгыр жаап жатканда тарыхый имараттын үстүнө чыгып, уюлдук телефонго сүрөткө түшүп жатышкан. Болжол менен 27 адам болгон жана алардын айрымдары чагылган түшкөндө жерге секирип кетүүгө үлгүрүшкөн. Индиянын метеорологиялык кызматы акыркы убактарда чагылган түшүп каза болгондордун саны көбөйүп жатканын билдиришкен. Түркмөнстандын бийлиги Ашхабадтагы резервдик күчтөргө өзгөчө даярдыктарды киргизди. Бул коңшу Ооганстан өлкөсүндөгү аскердик саясий кырдаалга карата жасалган кадам болгонун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анда бир нече күн мурда Түркмөнстан өлкөсү Ооганстан менен чек аранын жанында оор куралдарды, текучактарды жана бронетехникаларды топтой башташкан. Мары шаарындагы Гарнизондун бир бөлүгү
учак экипажынын аскердик учактары жана тек учактары жоокерлери чек араны бекемдөө үчүн чек арага которулган. Мары Түркмөнстан менен Ооганстандын ортосундагы негизги чек ара бекети болуп саналат. Серкетабадтан 400 чакырым түндүктө жайгашкан чек арага жөнөтүлгөн аскерлердин техникалардын саны жөнүндө азырынча так маалымат жок. Түркмөнстан менен Ооганстандын ортосундагы жалпы чек аранын узундугу 800 чакырымды түзөт. Кыргыз өлкөсү карантин киргизүүгө даяр эмес. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде билдирди. Былтыр 2 айга карантин жарыяланып, 2-3 айдын ичинде биздин экономикабыз абдан жабыркады. Ошондой эле элибиз дагы кыйналып кеткен. Анда биз башка донорлордон акча, насыя алып, ошол кездеги элдин муктаждыгын жоюп кеткенбиз. Эгер биз карантин киргизсек, экономикалык кризиске учурайбыз. Эмгек маяна, жөлөк пул, пенсияларды бере албай калабыз. Ошондуктан карантин киргизе албайбыз. Ысык көл облусунда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Ал жакта коронавируска кабылгандардын саны аз деп билдирди Алымкадыр Бейшеналиев. Ысык көл эл аралык аэропорту Ташкенттен жайкы туристтик мезгилдин алгачкы учагын тосуп алышты. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 11 июлда Ысык көл аэропорту алгачкы жолу Ташкент маршруттук каттамын тосуп алды. Аба каттамын Узбекистан Airbus авиакомпаниясы аткарган. Ташкенттен Ысык көл облусуна 40 жүргүнчү учуп келишкен. Каттам жумасына бир жолу жекшемби күнү жүргүзүлө турганы айтылууда. Учуу убактысы 1 саат 30 мүнөттү түзөт. Чубак ажы 23 жыл динге кызмат кылсам болду. Чубак ажынын атасы 22 жашында окууну бүтүп, ата мына кызыл аттестат алдым. Пайгамбарыбыз дагы динге 23 жыл кызмат кылган экен. Мен дагы жок дегенде 23 жыл динге кызмат кылсам болду деп айтып жатпайбы? Ошондо жаштык кылып 23 жыл деди дагы пайгамбардын жашына чыгайын деп тилесе кандай болмок? Өмүрдүн мындай тез өтүп кетерин сезбесе керек деп арман кылам. Кайра өзүмдү сооротом. Динге 23 жыл кызмат кылды. 22 + 23 = 45. Алымдын дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн толук 1 жыл болду. Аллах ыраазы болсун.